ойлор менен таңатып да кирип кеч, унутабыз балдар менен кешиктеш. Мындан өткөн бакыт жоктур өмүрдө, мен мугалим пайгамбарга кесиптеш. Дал ушундай ыйык кесипти аркалаган мен Шабданова Фироза Камбаралиевна азыркы учурда Жалал Абад областына караштуу Ала Буга районунун Ызар айылында жайгашкан Дадабай Осмоналиев атындагы номер 13 жалпы орто билим берүүчү мектебинде башталгыч класстын мугалими болуп эмгектенип келе жатам. Мугалим болуу бул менин бала чагымдан эле кыялданган кесибим болчу. Мына ушул кыялымды ишке ашыруу үчүн 2016-жылы Ош шаарында жайгашкан Батыр Ала Сыдыков атындагы Кыргыз Өзбек эл аралык университетинде үчөттүк негизде окууга кабыл алындым. Университетте окуп жүрүп, ар кандай иш-чараларга, ар кандай олимпиадаларга катышып, байгелүү орундарды багындырдым. 2020-жылы университетте ийгиликтүү аяктап, эмгек жолумду окуучуларга татыктуу билим, татыктуу тарбия берүү менен баштадым. Ар бир окуучу уникалдуу бир талант эмгекчи. Эмгек жолумду баштап, окуучуларга бир гана билим бербестен, аны мыкты инсан, мыкты кесиптин ээси болуп тарбиялоо бул менин бир максатым болуп калды. Алдыга койгон максатым ар бир окуучуну билимге болгон кызыгуусун арттыруу. Аны ишке ашыруу үчүн жигердүү аракеттенип келемин. Мектеп босогосун аттап келгенде, А деген тамганы билбей келген балдарга тамга таанытып, жазганды эле үйрөтпөстөн, балдардын дүйнө таанымын өстүрүү менен ойлорун эркин айтууга, алган билимдерин турмушта пайдалана билүүгө багыт берип келемин. Заманбап технологияларды пайдалана билүү менен балдарга сапаттуу билим берип эмгектенип келе жатамын. Мугалим ар дайым изденүүнүн жолунда болуп, өз билимин жогорулатып, ар тараптан өнүгүп өсүүсү өтө маанилүү. Ар кандай курстарды окуп, окуган билимимди сабактарымда пайдаланып келемин. Атап айтсам, окуу керемет долбоорунун алкагындагы ар кандай стратегияларды, мисалы, угам, окуйм, түшүнөм стратегиясы, көп деңгээлүү тапшырмалар стратегиясы, бекеттер боюнча орун алмаштыруу стратегиясы жана башка ушундай көптөгөн ыкмаларды колдонуп сабак өтүп келүүдөмүн. Сен мугалим, айдап билим кемесин, кылымдардан кылымдарга келесиң. Сени эч ким эч убакта унутпайт, унутпаган өңдүү ата энесин деп урсаптарында айтылгандай, ар бир окуучунун жүрөгүнөн түнөк таап, билимдүү инсандар тарбиялоо чоң милдетим. Кесиптердин эң уулуусу, эң улугу дагы мугалим деп Алымов айткандай, түйшүктүү мугалим кесибин аркалап, балдарга татыктуу тарбия берип келгениме абдан сыймыктанамын. Албетте, тандап алган кесибимдин түйшүктүү, ары кызыктуу мүнөттөрүн ар бир өткөн сабагымдын жыйынтыгында окуучулардын үмүттүү, жуудыраган көздөрүнөн көрө аламын. Окуучуларым алган билимдерин колдонуп, турмушта өз жолдорун таап, кыргыз элибизге, кыргыз жерибизге өз керегине тийген мыкты инсандар болуп чоңойсо, бул мен үчүн эң чоң сыймык. Мектеп жана ата-эне бир команда болуп иштегенде гана ар тараптан өнүккөн, билимдүү инсандарды тарбиялап чыгарууга болот. Андыктан татыктуу келечекти муунду тарбиялоо үчүн ата-энелер менен тыгыз байланышта болуп иш алып барам. Мугалим бул бир бөмөлүү дарактай, тамырында билим суусу аккандай, табиятты жаш муунга таанытып, талбастыгы ташка тамга баскандай. Демекчи, биздин коллективде талыкпай эмгектенип иштеген, өз кесибин сүйгөн, чыгармачыл эже-агайларыбыз өтө көп. Биз ар дайым окутуунун сапатын жогорулатуу үчүн тажрыйба алмашып, чогуу иш алып барабыз. Мен ушундай аракетчил, чыгармачыл кесиптештерим менен абдан сыймыктанамын.